Эми бул аталган илдет даватка барып келгендерден да аныкталбадыбы? Анан кийин ошол эле зыяратчылардан дагы аныкталды да, анан коомчулукта эки пикир жаралып атпайбы? Бирөөлөр ошо даватчылар менен зыяратчыларды сыңдаса, экинчилери болсо бул дүйнөдө капталып аткан илдет Кыргызстанга дагы эртеби кечпи келиши керек депчи, келмек деп. Сиздин буга оюңуз кандай? Негизи ошол зыяратчылардан жана даватчылардан чыгып аткандагы албетте зыяратчыларга жана даватчыларга кайсы бир деңгээлде айып коюлууга тийиш. Анткени ошол коопсуздук эрежелерин сактабагандык себептен же ушундай ылаң таралып аткан убакта ошол элдерде мамлекет тараптан тыюу салынбаса деле өзү деле кой эми барбай эле коеюн деп мындай токтолуп турганы жөндүү болмок. Албетте мындан биздин муфтият, биз Аалымдар Кеңеши, молдокелер, жалпы эле мусулман журтчулук бир канча сабактарды алууга тийишпиз деп ойлойм. Бирок күнөөнүн бардыгын буларга оодарып коюунун кереги жок. Анткени бизден дагы мындай бир массалык түрдө ооруп аткан Американын өзүндө, Европанын кээ бир өлкөлөрүндө эч кандай зыяратчысы, умрачысы жок эле болуп атат. Демек, келе турган нерсе ушул умрачылар тараптан келип калгандыгы кайсы бир деңгээлде ошол мусулман журтчулугуна дагы бир сыйра өзүңөрдү электен өткөрүп, дагы бир сыйра пайгамбарыбыздын талимдерине баш ийиш керек экенди турат. Анан эми ыйман чындап ыймандуусуңбу же болбосо ушундай шамал келгенде эле ыйманың учуп кетип калып, кайра ыйман жок калып каласың деген маселе. Анан айта кете турган бир маселе, кээ бир адамдар мына умрачылардан чыгып атат, коронавирус, даватчылардан чыгып атат. Демек, умра менен даваттын Кудайга кереги жок экен деген түшүнүк бир тыянакка келип аткан. Албетте бул күлкү келтире турган түшүнүк. Анткени умранын деле, ажылыктын деле, мечиттин деле Кудайга кереги жок. Ал эмес менин деле же башка бир мусулмандын Кудайга кереги жок. Балким биз Кудайдан керегибизди алганга, күнөөбүздү кечирип бейишке чыгарса, бизге бакыт таалай берсе деп биз Кудайга керекпиз да. Ошондуктан умра же зыярат же башка бир нерсени же мечиттен жуктуруп алса, мечитти ошол туура эмес деп айткан менимче бул акыл эстүүлүк эмес деп айтат элем.